Элдик медиа сайтынын кабарчылары даярдаган маанилүү жаңылыктардын чыгарылышынын кечки топтомун сунуштайбыз. Өлүм алып келген жол кырсык. Нарында 2 унаа кагышып, 3 адам каза тапты. Атасынан калган жердей унаа токтотуучу жайдан мыйзамсыз акча алгандарды ким токтотот? Жакын арада региондорду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттагы ийгиликтер болуш керек. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясында ушуларды билдирди. Футбол аянтчасын курууга алдыда кандай реалдуу кадамдар бар? Жаңы стадионго болжол менен $40 миллион кетет. Саламатсыздарбы? Биздин сайттагы кызыктуу маектерди жана жаңылыктарды Элдик медиа сайтынан жана Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Шаардагы жана айылдардагы жашоочулар жакын арада региондорду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттагы ийгиликтерди көрүшү керек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалогдо, башкача айтканда жыйында, конференцияда аймактардан келген жана жергиликтүү бийлик башындагыларга айтты. Бул жыйын 2 күнгө созулуп, катышуучуларга аймактарда бизнести өнүктүрүү жана инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу жана аймактык саясат тармагында стратегиялык документтерди ишке ашырууну талдоо үчүн коомдук көзөмөлдөө процессине жарандык институттарды тартуу пландаштырылган тематикалык сессияларга, семинарларга жана жумушчу жолугушуулар болуп турушу керек экендигин белгиледи. Билесиңер, 2000 жылдын башында, 90 жылдын аяктарында бул программа башталган. Таза суу программасы. Азия өнүктүрүү банки, Дүйнөлүк банк каражаттарды берген, миллиарддап беришкен. Ишени беришкен. Бирок ошол ишени сактабай, ошол каражаттар туура эмес пайдаланып, максатсыз кетип, ошол проектте ишке ашпай, суу чыкпай, ал программаны токтотуп коюшкан. Бизге таза суу программасы боюнча ишенич кеткен биздин донорлор, өнөктөштөрдүн. Ошону токтоткон. Мына 2 жылдан бери буну баштадык, каражаттар келип атат. Эми силердин милдетиңер, урматтуу жергиликтүү бийлик, премьер-министрдин мукуттуу өкүлдөрү, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, айылдык кеңештин төрагалары отурасыңар. Ошол жерде кыймылда турган. Муну абдан катуу көзөмөлгө алыш керек. Бул келген каражат, эл келген каражат, элдин каражаты. Ал каражат ошол куруп аткан кишиники эмес. Бул каражат мамлекет аркылуу Кыргызстандын элине, Кыргыз эline келген каражат. Ошону алардын оюна койбостон проектти жакшы жасатып, кийин иштеп кете тургандай кылып, ошо таза суу үзгүлсүз иштеп, өзүн-өзү актай турган кылып түзүш керек. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков өлкө ичинде гана жүрө бербестен мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик өнөктөштөр менен иштөө керек экендигин белгиледи. Өз сөзүндө шаарларды, облустарды өнүктүрүү үчүн өнөктөштөрдү, инвесторлорду издөө керек экенин белгилеп, биргелешкен бизнес долбоорлорду ишке ашырууга кадамдар болуш керектигин айтты. Мисалы, Россия, Кытай мамлекетинин комшу Казакстан, Өзбекстандан жакшы технологияларын Кыргызстанга алып келүү керек. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги келген донор менен иштеп отурбастан сыртка чыгып, бул ирригация боюнча программаны ишке ашырганга аракеттерди жасаш керек. Сыртка чыгыш керек. Биз өнөктөштөр менен ишти башташ керек. Бизге каражат беребиз дегендер бар. Аз эмес, көп. Ошолор менен иштеген үйрөнүшүбүз керек. Бир эле ирригация эмес, кайра иштетүү айыл чарбасына өнөр жайды көтөрүү боюнча дагы инвесторлорду тартканга аракеттер жасаш керек айыл чарба министрлиги. Футбол тармагын өнүктүрүү багытында реалдуу кадамдар башталды. 1941 жылы салынган Дөлөн Өмүрзаков атындагы азыркы стадиондун ордуна заманбап стадион куруу боюнча 5 инвестор кызыкчылыгы бар экендигин билдирди. Ал арада архитекторлор социалдык тармактар аркылуу ФИФАнын талаптарына жооп берген стадиондордун эскизин түзүп сунуштап жатышат. Кыргызстандын стадионунун келечеги кандай болот? Алдыдагы материалда. Бул Дөлөн Өмүрзаков атындагы негизги стадион Борбор каланын так ортосуна жайгашкан. Салынганына 70 жылга жакын убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында 3 жолу реконструкциядан өткөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул стадионду жаңы салуу же болбосо жаңыртуу боюнча анчейин маани берилбей келген эле, бирок
Жакында эле ошол Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия чемпионатында жараткан ийгилигинен кийин коомчулук тарабынан дагы жана атка минерлер тарабынан дагы бизге жаңы стадион керек экендиги айтылып, демилгелер көтөрүлө баштады. Буга президент Сооронбай Жээнбеков өзү баш болуп, эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап стадионду куруу боюнча өкмөткө дагы сунушун киргизди. Мындай демилгеге кайдыгер эмес жарандар, архитекторлор өздөрүнүн долбоорлорун көтөрүп келип, мынакей элдин назарына салууда. Азыр биз ошол архитекторлордун биринин долбооруна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстан Австралия менен ойногондо баягы билесиздер, аябай чоң биринчи жолу дүйнөлүк масштабта эң чоң чемпиондор келип, ошондой эгер биздин курама командабыз эмес деңгээли өссө, кызык, элдин кызыгы көп чоң эле экен деп ошондой түшүнгөн элем да. Эми ага чейин да бир мындай кыялдарым бар эле. Анан ошол президентибиз да колдоп, ушул маселени көтөрүп алдыга коюп баштагандан кийин мен ушуну башташ керек экен деп чечкен элем да. Анан күнгө кичине бош убакыт болгон сайын кечинде түнкүсүндө иштеп аткам. Канча убакыт иштедиңиз? Бул бир айдай болуп кетти. Бул эскиз эле долбоор болгону, бул баштапкы болжолдуу долбоор эле да. Бул конкреттүү проект эмес, эскиз эле да. Стадион 25 миң, 30 миң кишиликке ылайыкталган. Анан бирок мүмкүнчүлүгү бар, дагы чоңойтконго да баягы коомдой обсуждение жүрүп, балким бир тех задание түзүлүш керек да бул боюнча. Болор турган жеринен. Бирок менимче ушул 30 тегереге жетиштүү. Азыркы дөнөмүбүз 18 миң да официалдуу. Анан ага почти 2 эсе көп болуп атат да. Техникалык өзгөчөлүктөрү бул ФИФАнын талаптары боюнча эң биринчи талабы бул футболдук арена болгондон кийин стадиондор 2 түргө бөлүнөт. Олимпийский арена, анан футбол арена депчи. ФИФА футбол өткөзгөн анын талаптары ушул оюн талаанын тегере четинде эмелер болбош керек. Чуркаган аянтчалар болбош керек да. Беговойдо трибуна болушунча оюн аянтчасына жакын болуш керек. Баягы көрүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүнчү ушундай комфортный немеси, ушундай талаптар бар. Бир негизги талаптардын бири VIP баягы корпоративдик орундар көп болуш керек экен да. Анан биздин проектти байкасаңар, алдыңкы ярус, үстүңкү ярус, анан ортодо ярус бар да, тегерет. Ошолор көбүнчөсү корпоративдик VIP орундар деп ылайыктап эсептелинди да азырынча. Туура 6 гектар болот экен. Бул өзү площадь застройки дейт да, болгон имараттын отурган орду. Анан жана 20 гектар деп аткан, ал жалпы комплекске деп эсептеп аткан. Эми азыр божомол эң аз дегенин 30 миллион доллар деп мындай өтө божомол менен айтып атабыз да. Страницама соц тармактарда ушундай комментариялар келди. Кичине баягы эле кайра эле Кыргыздын түндүгү кайра эле желегин кое бересиңерби, андан көрө тиги кичине жаңы современный европалаштырып айтып бериңер, хай-тек кылып айтып бериңер депчи. Эми мындай айтат элем да, андай хай-тектерден Европанын толгон да. Эми биз кыргыз ошону мен өзгөчөлөнүшүбүз керек. Кыргыздын биздин ошол адам көрүп чет элдин гана бул кыргыздардын стадиону мына өзлөрүнүн колоритине жараштырып салынып алыптыр. Ушу бир көргөндө эсте каларлыктай болуш керек да. Ошол максат ошондой эле да. Ана айтат калайт элем башка ким ушуга ниеттенип проектлерин жасайм дегендер болсо, алар дагы ошону биринчи алдыга койсо да, ошол шарттычы. Ана калганын жакшы поступ жасай берсе эч каршылык жок элек да. Стадионго салыштырмалуу чет мамлекеттердин стадиондору аябаган деле чоң. Дүйнөлүк деңгээлде оюнду өткөрүп жатышат. Биз дүйнөлүк деңгээлде оюн өткөргөнгө биздин шартыбыз жок, биздин стадионго. Биздин стадион салып берсе абдан эле жакшы. Дүйнөлүк деңгээлде оюн өткөрсөк абдан эле жакшы болот. ФИФАнын талаптарына жооп берген стадионду куруу замандын талабы болуп тургандыктан Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик стадионду куруу боюнча инвесторлорду чакырган эле. Учурда 5 инвестор өзүнүн кызыкчылыгын билдирген экен. Ушул жумада аталган агенттик менен инвесторлор тараптар, кызыктар тараптар жолугуп стадионду салуу боюнча талкуулар жүрмөкчү.
Бишкек шаарындагы Мадина базарынын айланасындагы өзүн билемдик менен иш алып барып, бак дарактардын арасында атасынан калган жердей каалагандай калчап, унаа токтотуучу жайга айланткандарды ким тескейт? Кабарчыбыздын иликтөө материалында. Элдик медиа сайтына шаар тургундары, башкача айтканда, ошол биздин шаардын ортосунда жайгашкан Мадина деген базардын тегерек чекесинде автоунаа токтотуучу жай мыйзамсыз түрдө ошо элдер басып өтүүчү жерге жайгаштырып алышты. Бул жерден ар бир токтогон унаадан акча талап кылып, ошол жерде мыйзамсыз эле жанагындай машина токтотуучу жай кылып алышты деп жатышат. Биз азыр ошону текшерүү үчүн Мадина базарына келип дагы токтоп атабыз. Бул жерде байкебиз өзүңүздөр көргөндөй мына мени токтотуп жатат. Окуянын чоо жайын чогуу текшеребиз сиздер менен. Мынакей бул Мадина базары. А эми бул жагы болсо жанагы биз айтып аткан элдер эс алып жүрүүчү жол болсо, кандай дейбиз? Алиянын жээги. Мына алия бул болсо, алиянын жанындагы мына бул участок. Бул жерге негизинен машина токтотууга болбойт болчу. Сиздер байкагандай мына машиналар токтоп турат. Канча беришим керек? Канча? 30 сом. Станция бересизби? Могул жер дегенчи байке, морики неме жительдер эме кылып атышат да? Незаконный жер депчи. Ким иштетет атат? Ким иштетет атат ошону? Билбейбиз. Жумуш издеп келебиз, иштетип атпайт. Базардын эмеси жетекчилик иштетет атасыздар? Билбейбиз. İşte deyip, jumuş berебиз дейт, акча берип коебуз. Биз жумуш таппай, мен пенсияда адаммын, 65-темин. Күнүнө канча табасыз эми ушул жерде? Күнүнө 150-200 тап кетем. Сиз өзүңүз ким аркылуу кирдиңиз эле бул жумушка? Мындай келгем. Иш болуп атат десе келип иштеп атпайт. Жана жилеткаларды кийип алып барышат, эме иштешет эмеспи бул жердечи? Сиздики жилеткаңыз бизге берелек. Квитанцияны көрсөтүп койбойсузбу мага? Квитанция бул эскилик квитанция. Квитанция действующий эмеспи ошондо? Ошо. Анда мыйзамсыз турбайбы, байке, ошондо бул жер? Билбейм, биз эми ошо кичине тыйын таап кетебиз үйгө. Небереме кызым университетте окуйт, ошого 100 сом жол кира алып барам да. Эми мен кимден сурашым керек? Бул жер мыйзамдуу иштеп атабы, мыйзамсыз? Чоңдордон сурасаңар болот. Анткени бул жерде элдер жалып коюп атпайбы? Элдер басыш керек эле, мисалы, машинеден түшкөндөн кийин кайсы? Анда силер машина коесуңар анда. Эми токтотуп атасыз, значит, мен сизди законно экен дедим да. Жок, анда болбойт. Сиз айттыңыз, квитанция бар дедиңиз. Мен квитанцияңыз жок болсо токтойт деп элем да. Жок, эми андай. Дайли иштейбиз, 100 сом, 100 сом иштеп кетем. Азыр эле 4-тө кетем. Гаилер алып кетпейби ана жерде? Мисалы, менин машинемди мына койдурдуңуз азыр. Жок, гаилер үндүбөйт. Эмне кылып коесуздар? Үндүбөйт, байке деп, асакал деп үндүбөй кете берет. Канча болду иштегениңизге бул жерде? 15 күн болду. 15 күн, 14 күн болду. Базардын жетекчилигин каяктан тапсак болот ошондо? Жетекчилиги билбейм, ким кылат, бирөө неме кылат. Кетсеңер болот. Бул жердеги унааларды токтотуп иштеп аткан аксакал бул жер эми мыйзамсыз экенин ачыктап эле атат. Мыйзамсыз дейт, кандай болуп иштеп атканын өзүм деле түшүнбөйм, бирок мага акча керек болгондуктан күнүнө эми 100 сом, 150 сом таап алам дейт ушул жерден, ошон үчүн иштеп атам дейт. Колунда эч кандай мыйзамдуу кагаздары жок экен. Себеби дегенде кандайдыр бир контракттык негизде же болбосо сүйлөшүү деген иш кагаздары жок эле, жөн эле ооз эки эле сүйлөшүү жолу менен кирген экен бул жумушка. Ал эми азыр болсо биз ушул Мадина базарынын жетекчилигине дагы ушул суроо менен кайрылып көрсөк деп чечтик. Сизге суроо берейин деп атам, Эрик байке, ушул сырттагы парковка да, мисалы, эмеден түшүп келе жатканда өйдө тараптан да, жолдун чекесинде, газондун бетинде ошо машинелер токтоп турат да. Ушул жерлер сиздерге тиешелүүбү деги эле Мадина базарына
кандайдыр бир келишим негизинде иштеп атасыңарбы же кандай, ошого так жооп берсеңиз? Нет, мы там никакого отношения к этому участку не имеем. Только лишь мы там уборкой занимаемся, благоустройством. В свое время, еще в 2001 году, когда только организовывался рынок, за нами негласно закрепили, Свердловская райадминистрация закрепила этот участок в плане уборки. Мы каждый год на субботники выводим порядка 300-400 человек. Убираем от путепровода до Алматинской, восточную часть, эту часть. А то, что касается парковок в этом месте, мы к этому отношения не имеем. А это место законно, да? Законно же меня не выгнал, уберите. Вы можете показать мне квитанцию? Вон, хозяин подойдет. Где хозяин? Вон, будка прокат спросит, прокат подойдет. Здесь прокат подойдет. Квитанцияңызды көрсөтүп койбойсузбу? Уберите, что ты делаете? Жок, квитанция көрсөтүңүз. Мен да өзүм жумушумду аткарып атам, мыйзам Вон, а это кымасызмы? Вот квитанция, что там показывает? Вот квитанция. Давай, не нервничайте, просто покажите все. Вот. Кана бүгүнкү число, мелер Число будет, когда буду уезжать, тогда буду писать. Когда не буду писать. А салафандан алып чыгып көрсөтүп коюңуз бирөөнү. Вон там запрещили вчера. Вот. Сиздин территорияңыз кайсы ошондо? Вот эта территория. Вот эта территория, да? То есть базардын бул жагы, мыйзамдуу түрдө. Хорошо. У вас ручка упала. Нет, это Тавалвы Беримдиги. Это фирма, это к базару не относится. Вообще не относится? Какая территория вам относится? Вот это. И вдоль Алматинки. Вдоль Алматинки, то есть, да, здесь? Ага, относится на базар, Тавалвы получается, да? Тавалвы Беримдиги. Это частная фирма, да, получается? Ага. Арендуете, да? Получается. А если не секрет, сколько вот аренда за месяц? Нет, я не знаю, им сдаем по 500, каждый месяц по 500 рублей. 1500. 1500 это день, да, получается? Да. А вот эта территория, которая вдоль дороги, как вы... Это нет, это ко мне к никому не относится. Там приходят люди, сами собирают. Мы уже, сколько я их прогонял, они все равно приходят на тысячу опять. Кстати, вот опять их прогнал. Они опять цены пришли стоят. А как надо узнать, что законно, незаконно, да? То есть по форме или как? Ваши люди как там работают? В форме это ваши люди, да, которые синим? Синим, да? Ваши люди, да? Там же написано, Тавалвы. А те вдоль дороги? Там уже нету парковок. Там незаконно это. Ну там стоит же, только что я парковалась же. Стоят там. Они собирают деньги, я их прогоняю, они все равно собирают. Ясно. Азыркы учурда Тавылга Беримдиги деген фирма ошакты алыптыр, жерди арендага эле алыптыр. А булар болсо ошо, по-моему, азыр мыйзамсыз иштеп атабы деп ойлоп атабыз да, эртеңден баштап текшерип жүрөт, Кудай буйрса. Биз сөз кылып жаткан 7-апрель көчөсүнүн жээгиндеги автоунаа токтотуучу жай учук кыйры жоктой. Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына караганда 2019 жылдын 26 февраль күнү Орто Нура айылынан Audi жеңил автоунаа менен жүк ташуучу Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаасынын катышуусунда жол кырсык катталган. Окуя болгон жерден 2 адам каза болуп, 1 адам ооруканадан жан берди. Ал эми 3 адам денесинен ар кандай түрдө жаракат алып, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Орто Нура айылында Абакиро көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгында Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаа менен Mercedes Sprinter жүк ташуучу Sprinter кагылышуу болуп, натыйжада 2 адам окуя болгон жерден каза болуп, 1 адам ооруканадан каза болду. Ал эми 3 адам Нарын шаардык ооруканасында ушул убакта дарыланууда. Абалдары Audi'нин айдоочусу реанимацияда, эки болсо сынык жаракат бөлүмүндө дарыланып жатат. Бул иштер боюнча азыр Нарын райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы 5 кодекс жана 2 мыйзам колдонууга киргизилген. Бул багыттагы жагдайларды калктын калың катмарына жеткирүү жана мыйзамга ылайык иш алып баруу башкы орунда турат. Андыктан Токтогул райондук прокуратурасынын демилгеси менен жыл башынан эле иш чаралар жүргүзүлүп, семинар, кеңешме да орун алды. Жыйында биринчи маселе болуп кодекстер жана мыйзамдар каралды. Алгач эле дал ушул жаңы кодекс мыйзамдардын талаптары жана аткарылышы мындагыларга түшүндүрүлдү. Албетте катышуучулар тарабынан суроолор узатылып, жеринде жоопторун ала алышты. Ал эми башкы максат мыйзамга ылайык иш алып баруу менен өлкөнүн өнүгүшүн камсыздоо экендигин тиешелүү жетекчилер билдирди. Бул мыйзамдардын аткарылышын жана элге жеткирүү максатында Токтогул райондук прокуратурасы тарабынан Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы, укук коргоо органдары тарабынан бир нече иш чаралар жүргүзүлдү. Максатыбыздын бири ушул 5 кодекстин талаптарын, жаңы мыйзам талаптарын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтегилер менен коомчулукка жеткизип, кылмыштуулукту жана укук бузуучулукту алдын алуу болуп эсептелинет. Экинчи маселе жаш өспүрүмдөр арасындагы жагдайлар, жашы жете электердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана аларга карата келтирилген зордук зомбулук, укук бузуу фактылары каралып, ата-энелердин, мугалимдердин жана жаш өспүрүмдөрдүн укук милдеттери, жоопкерчилиги кеңири түшүндүрүлдү. Ал эми жыйынга катышкан мугалимдер мектептерде орун алган көрүнүштөр тууралуу суроолорду беришти. Окуучуларга дагы кичине ата-энеге дагы талап болуш керек да, жалаң эле мугалимдер боло бербейчи. Ана сиздерде дагы барбы? Мисалы үчүн бизде арстанам деп келет, бирок ушул жетеби, жетпейби билбеймин. Мугалимдердин үстүнөн кечки арыз. Не себептен дегенде баламды урду. Бирок аны окуучу алдап да коюшу мүмкүн да, урган да жок, урушкан да жок. Болгону сабак учурунда гана. Мыйзамда ушул ата-энелердин дагы жоопкерчиликтери каралган деп азыр деп түшүндүрүп кеттим. Бул жерде ушул мугалимди сыйлоого, мүлк азаттарды сыйлоого деп баарын белгилеп кеттим да. Бул жерде ошо баланы жаштыртабыруу, бул жерде ата-эненин дагы жоопкерчилиги деп көрсөтүлгөн бул мыйзамдачы. Ата-эне жаштыртабыра берсе, ошондой сиз айткандай көрүнүштөр орун албайт. Токтогул райондук прокуратурасы аткарылчу иштерди жыл башында бекитип, учурда ага ылайык иш алып барууда. Баса белгилеп айтчу жагдай учурда кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдиктүү реестри иштеп жатат. Бул ыкма аркылуу кылмыштарды ким карап жаткандыгы жана бүгүнкү күндө кайсы стадияда тургандыгы менен жетекчилер онлайн режимде кабардар болуп турушат. Ал эми алдыда дагы да болсо пландарды ишке ашыруу аракети көрүлүүдө. 19-жылдын 1-мартынан баштап ар бир мектепке чыгып, ал жерде окуучулардын милдеттери, укуктары, мугалимдердин милдеттери, укуктары, керек болсо ата-энелерин да ал жерде чакырып, ата-энелердин милдеттери, укуктары тууралуу мындай лекцияларды окуп келе турган болуп, окуучулар менен жолуга турган график түзүлдү. Бул боюнча дагы жумуш аткарып барып жатабыз. Ошондой эле аталган райондун аймагында жайгашкан 42 орто билим берүүчү мектептердин жана 2 кесиптик окуу жайларынын көрүнүктүү жерлерине прокуратуранын ишеним телефондору, анын ичинде райондун прокурорунун жеке мобилдик телефондору жазылган маалымат илинген. Бул ыкма өзүнүн натыйжалуулугун берерине мындагылардын ишеними чоң. Анткени ар бир окуучудан тартып, мугалимдерде кандай жагдайга кабылбасын, тоскоолдуксуз кайрылып жардам ала алышат. 2019 жылы прокуратуранан бир жакшы нерселер башталып атат. Ар бир мектепке табличкалар берилип, өзүлөрүнүн телефон номерлери жазылыптыр. Алар боюнча биз окуучуларга жана мугалимдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эгерде ошол тарапка тиешелүү маселелер болсо, ачык эле ошолорго звонить этип, алар менен байланышып турушат. Мыйзамдын күчү анын аткарылышында. Андыктан райондук прокуратура бул багытта мындан арыда тийиштүү иш чараларды жүргүзүп, мыйзам менен иштөөгө мындагы ар бир жаранды чакыра бермекчи. Алина Адилбек кызы, Бекмамат Алишер уулу, Токтогул району. Бүгүнкү күндө балдардын таалим тарбия жана билим алуусуна ар кандай шарттар түзүлүүдө. Алсак, Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борборунда 1000ден ашык өспүрүм тарбияланып келет. Имараттын тардыгына карабастан учурда борбордун иримдерине катышууну каалагандар арбын. Сөз кабарчыбыздын материалында. Ырдап, бийлеп, сүрөт тартып, таланттарын өркүндөткөн балдар-кыздар. Булар Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борборунун тарбиялануучулары. Бүгүнкү күндө мында Талас шаарынан жана жакын айыл аймактардан 1000ден ашуун балдар-кыздар келип, бийден баштап тил үйрөнүүгө чейин ар кыл иримдерге катышат. Андыктан бул окуучулардын сабактан кийинки убакытты жөнөткөрбөй, максаттуу пайдалануусуна жакшы мүмкүнчүлүк.
Мы являемся на сегодня членом клуба. Биз ЮНЕСКО клубунун мүчөсүбүз. Бүгүнкү күндө биздин борборго бир гана Талаш шаарынан эмес, жакынкы айылдардан да балдар кыздар келишет. Арасында 4 жаштан баштап келген жаш жеткинчектерибизди кошкондо учурда 1000ден ашуун тарбиялануучубуз бар. Жакында эле бизде жакшы жаңылык болуп, балдардын компьютердик технологияны таанып билүүсү үчүн робототехника деген чебаркана ачтык. Робототехника. Борборго өспүрүмдөрдөн тышкары бала бакчага барган жана башталгыч класстарда окуган балдар кыздар көп келишет. Ар бири ырдап бийлеп өнөрлөрүн өркүндөтүшөт. Бул ирет жаш жеткинчектердин таланттарына облус башчы Марат Мураталиев күбө болду. Алгач облус башчы борбордун абалынан кабар алды. Бул отчту азыр кеңейтишибиз керек экен, аябай керектүү предметтерден балдарды окутат экен бул жерде. Көп чет мамлекеттерге чыгып атат азыр жылына. Биз де өкүлчүлүктөн да кошулабыз, Кудай буйрса буну алдыга жылдырышыбыз керек, бир учреждение карайбыз. Балдар кыздар үчүн ийримдер иштеп тургандыгы менен мында дагы айрым көйгөйлөр бар. Андыктан Талаш шаарынын мэри Айдар Жусупбеков балдардын кенен шартта билим алуусу үчүн имараттын тардыгы боюнча маселенин үстүнөн иш алып барарын билдирди. Көп жылдан бери биздин элдин саны көбөйүп атат. Биздин балдарыбызга орун жетишпей атат. Берде Талаш шаарынын тургундары эле эмес, жалпы ушу Талаштын шаарынын тегерегинде жайгашкан айыл өкмөттөрдөн дагы биздин жарандары келип туруп, берде ушу билимдерин алып кетип турушат. Ошондуктан мен ойлойм, борборубузду дагы жайгашкан жерин дагы биз карап чыгышыбыз керек. Дагы кошумча буйруса имаратты карап, жакшы имаратты карап, ушу жакын жылдарда көчүргөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө Баластан балдарга билим берүү борбору Талаш шаардык мэриясынын карамагында туруп, жергиликтүү бюджеттен каржыланып келет. Канышай Жылкычы кызы, Нурсултан Курманбеков, Бакыт Жамакеев, Талаш шаары. Окуучулар мектепте орундуктарга батпай ыңгайсыздыктар жаралууда. Кара Суу районуна караштуу Кызылтал орто мектеби 100 окуучуга ылайыкташкан. Бирок аталган билим уясына 200дөн ашуун окуучулар аргасыздан билим алышат. Мектептин айрым жерлеринен жаракат кеткен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мектептин абалы боюнча тийиштүү мамлекеттик мекемелерге кайрылган. Учурда жаңы мектептин салынары же кошумча окуу каналары курулары белгисиз. Чогулган эл Мада айыл өкмөтүнө караштуу Кызылтал участкасынын тургундары. Аталган айылда 200дөн ашуун кожолук бар. Айылда жашоочулардын саны күндөн күнгө көбөйүп, балдар мектепке батпай ыңгайсыздыктар жаралууда. Мындан сырткары тургундар мектептин имараты эски экендигин айтып, балдардын коопсуздугун ойлоп тынчсызданышууда. Заманбап эмес да булар эми. Азыр кирсең, көрсөң арам болот. Эми баягы жаракаларын ошо малдарда шыбап, жарылып кеткен жерлерин эптеп койгонбуз. Эми, конечно, кооптонобуз да. Балдарды жерге алып кирип окутуп, кандайдыр бир мындай жер тербенүү же башка нерселер болгон болсо, ушу эл сөзсүз эле ошо ой пайда болот дейли. Бул жерде мектепте эң тар мектебибизде ар бир партада 3дөн окуучу отурат. Бир класста 28ден окуучу бар. Парта жетишпейт. Спорт зал жок, бизде спорттун площадка, кол эмгегине эме кыла турган мектептин эмелери жок, жабдыктары, класс жок, отдельно отура турган эмеде чогулуш болуп турган залында ошонун жарымын болуп бөлүп, дагы мектеп кылып эме кылды. Ошонусу дагы мектепте тартыш көп да, парталар жетишпейт. Эми ушул балдардан келечегине кандай эме кылсак билбейм, кандай чыгат балдар. Кызылтал орто мектеби 1978-жылы курулуп, Союз мезгилиндеги Фрунзе колхозунун кыздар бригадасын жатаканасы болгон. Имарат 2000-жылдан бери мектеп болуп колдонулуп келүүдө. Окуучулар көп болгондуктан окуу каналарына батпай, сабак өтүүгө тоскоолдуктар чоң. Мектепте көп жылдан бери эмгектенем. Ушул мектепте күндөн күнгө окуучулар көбөйүп келип атат. Мына бизде окуучу көп болгонуна байланыштуу. Мына мисалы мен азыр сабак өтүп жатканымда парта менен досканын аралыгы ушунчалык тар. Мисалы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, аралыгым өзүмдүн эле бир боюмча эле келет. Эгерде ыңгайсыздар көп жаралат, окуучуларга жазуу иштерин жүргүзүп жатканда биз эмнегедир ушундай буну капталдап же болбосо мындай каптал менен басып ушинтип сабактарды гана өтөбүз да. Аталган билим уясы 9 жылдык, 100 окуучуга ылайыкташкан. Бирок учурда 247 окуучу билим алууда. Жалпы 7 окуу канасы бар. Бирок 200дөн ашуун окуучуга бул окуу бөлмөлөрү тардык кылат. Биз дагы ушу мектебибиз абдан кичинекей. Окуучу болсо абдан көп.
азыр биздин да сабап аткан классыбыз доскага 1 метр эмес, же болбосо 50 сантиметрге жакын. Өзү алыстыгы, аралыгы 3 метр болуш керек. Биздин мектебибиз абдан тар, каналар аз, жана залдар жок, спорт зал, жана мындай маданий нерсе иш-чара өтүүчү залдарыбыз абдан суук. Биз дагы мындай башка чоң мектептерди карап, ошолорго карап мындай окугубуз келет. Кызылтал орто мектебинде окууканалары жетишпегендиктен бул эски актылык залды могул жерден экиге бөлүп, бул жагын окуучуларга чай берүүчү атайын жай кылышса, бул жагында өздөрүнүн компьютерлерин коюшуп, компьютерди каана кылышкан. Ал эми бул жерге окуучулар менен кезек-кезеги менен келип чай ичишет. Окуучулар мектепке батпаганы аз келгенси билим уясынын айрым бөлмөлөрүндө жаракалар бар. Кызылтал орто мектебинин жетекчилиги имараттын учурдагы абалы боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Азыркы эң негизги көйгөйүбүз ушул мектептин окуучуларга тар болуп жаткандыгы. Бир класста 30дан окуучу окуп жатышат. Бул деген ушул бир класста 15 окуучу окуш керек болсо, 2 эсе көп дегенди түшүндүрөт. Бул маселени чечүү үчүн биз керектүү жактарга кайрылганбыз. Биринчи ушул айыл өкмөткө, Кара Суу райондук билим берүү бөлүмдөрүнө, Ош областык администрациясына жана башка жактарга керектүү жерлерге кайрылуулар жасалган буга чейин, айыл тургундары тарабынан, мектеп жетекчилиги тарабынан. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тиешелүү мамлекеттик мекемелерге кайрылганда мектеп жайгашкан жер тилкесине аэропорт салынышы мүмкүн деген маалыматтар айтылган. Эгер аба майданы курулса, мектеп башка тарапка көчүрүлөт. Курулбаса кошумча окуу кааналары салынаарын Мада айыл өкмөтүнүн башчысы айтат. Мада Цадыр айыл өкмөттөрүнүн эки айыл өкмөтүнүн жерин бириктирип, аэропорт салуу маселеси жогору жака жиберилген. Ошондуктан бул мектептин тагдыры дагы ошого байланыштуу болот. Эгерде ошол чечилип калса, ал жерден жылдырылат да. Ал түшпөйт десе, биз азыр кайрылган жактан жооптор күтүп атабыз. Жакын арада түшпөйт, кошумча неме болот десе, ошол салыш керек десе, ошол ордуна өзүнүн жергиликтүү бюджеттен кошумча класскана салып бере алабыз, а мектеп сала албайбыз. Себеби жергиликтүү бюджеттин чамасы жетпейт, ошондуктан кошумча класс салганга биз даярбыз. Учурда Кызылтал участкасында 600гө чукул жашоочулар бар. Бекзат Зарипбек уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Биз сиздерди бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштырдык. Эгер сиздер өлкөдө болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп, кызыктуу видеолорго күбө болгуңуз келсе, анда биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кайрадан эртең биздин элдик медиа сайтыбыздан жолугушканча саламатта туруңуздар.